Кызыл Кыя шаардык кеңеши кезексиз отурумга чогулуп, бош кызмат ордуна төраганы шайлоо өткөрүлдү. 8-чакырылыштын жалпы депутаттардын саны 31 түзөт. Жыйынга 27 депутат катышып, алгач шаардык прокуратуранын сунушу каралды. Анда депутаттардын декларация тапшыруудагы эрежелери тууралуу маалыматтар берилип, мамлекеттик салык кызматынын өкүлү тарабынан суроолорго жооптурду алышты. Анан сиздерде декларация толтуруп атканда бұл азыркы билесиздер бумажный эмес, электронный болгон автоматташтыруу түрүндө сиздерде мүлкүңүздөр баары чыгат. Ошол 14 приложение болсо, 14 приложениени ачканыңыздарда автоматташтыруу система өзү коюп берет сиздергечи мүлкүңүздөрдү. Андан соң шаардык кеңештин төрагалыгына шайлоо маселесин кароого өткөн депутаттардын арасынан талапкерлер алдыга койгон программаларын тааныштырып өтүштү. Төрагалык кызматына 2 талапкер атсалышты. Алар Ынтымак фракциясынан депутат Асылбек Мурзаев менен НДБК фракциясынан депутат Жалалидин Султановдун талапкерлиги каралды. Биздин урматтуу Кызыл Кыя шаар депутаттары, мына өзүңүздарга бүгүн белгилүү болгондой 2 талапкерди коюп атабыз. Төрага деген бул оңой иш эмес. Энди төрагалыкка да ойлонуп коюш керек. Мен өтө ойлондум. Акыркы күнү арызыма макул болдум. Ошондуктан мен бул төрагалык талапкерлигимди койгон себеби шаардын экономикалык тармагын өтө жакшы билемин. Каерден өсүү кылабыз. Анан бизде мен төрага болуп шайланып калсам биринчи максатым депутаттардын ынтымакка чакыруу, регламентте статусту депутаттардын статусун көтөрүү. Депутаттардын статусун көтөрүлмөйүнчө эч качан биз бул шаарда бирлешип алып бара албайбыз. Жаңылышпайм, 8-чи созукта дагы эле аз болсо да иштеп калдык, 1 жыл болсо дагы. Мени төраганын жардамчысы кылып шайлап бердиңиздер. Колдон келишинче иштедик, өзүңүздөр көрдүңүздөр. Экинчиден 7-чакырылыштын астында депутаттардын көпчүлүгү отурасыздар. Мен ошол маалда 3 жыл отурсак дагы архитектура баягы курулуш боюнча комитетти башкарып, көптөгөн маселелерди комитетте чечип, сунуш кылып, сессияга алып чыгып, сиздер менен бирге кеңешип, туруп токтомдордук көп иштерди кылдык деп ойлойм. Талапкерлердин программалары кыска тааныштырылган соң жергиликтүү кеңештин депутаттары добуш берүүгө киришти. Мында мыйзам боюнча жалпы 31 депутаттын тең жарымынан көп добуш алган талапкер төрагалык кызматка дайындалат. Добуш берүү тартибин комиссия курамы жетектеп, эл өкүлдөрү жабык иретинде ар бири добуш берүүгө катышты. 12, 13, 14, 15, 16. Жыйынтыгында Асылбек Мурзаев 15 добуш, ал эми Жалалидин Султанов 12 добуш алып, төраганы шайлоо 2-чи баскыч менен улантылды. Бюллетень 27, урнада 27. Талапкерлер үчүн берилген Мурзаев, Асылбек 15 добуш, Султанов Жалалидин 12 добуш алды. Экинчи баскычта салыштырмалуу көп добуш алган талапкерге кайрадан депутаттар добуш берүүгө киришти. Мында да ар бир депутат урнага бюллетень салып, шайлоо улантылды. Жыйынтыгында болсо 27 депутаттын көпчүлүк добушу менен Кызыл Кыя шаардык кеңештин төрагалыгына Ынтымак фракциясынан талапкерлигин койгон Асылбек Мурзаев шайланды. Экинчи турга өтүп кеткенин себеби кээ бирге биздин депутаттардын өздөрүнүн көз караштары башкача болгон негизинде болду окшойт да. Бирок бардыгыбыздын оюбуз, бардыгыбыздын ниетибиз, бардыгыбыздын тилек максаттарыбыз ушу шаардын өнүгүүсү болгон себептер болуп, бир добуштан болуп экинчи турда Асылбек Ыдырысович төрагалыкка Кызыл Кыя шаардык кеңешине шайлап берди. Бүгүнкү биздин сессиябыз аябай жакшы деңгээлде өттү. Добуш берүү өтө таза өттү. Бардыгы өз жүрөгүндөгү адамды шайлашты. Бул күнү жыйында тураганын биринчи орун басары болуп, Жаңы Кыргызстан фракциясынан депутат Аскар Мамадиев шайланды. Бул шайлоо мен үчүн чоң жоопкерчилик. Ошондой эле депутаттардын алдында жана элдердин алдыда чоң жоопкерчилик деп ойлойм. Менин максатым ушул биздин кеңешибиздин депутаттарыбыздын элдин маселелерин чечиш үчүн протокол тапшырмаларына алынган токтомдорду көзөмөлдөп,
Анан аткаруу бийлиги менен ынтымакта биздин шаарыбыздын келечегинде өсүп өнүшүнө салым кошомун деп ойлойм. Ошентип 8-чакырылышка кайрадан жаңы төрага шайланып ишке киришти. Алтынай Шабидинова, жаңылыктар.